Достор, бүгүн ушул жүзүм боюнча да сөз кылып коеюн деп чечтим. Байкасаңар кандай сонун болуп өсүп калды. Артым мына жак полностью жүзүм, темирлерди кагып койгонун себеби жип байладым дагы мындай өсө берсин деп илгем да. Анан бул жүзүм деген малинадан келген эле капельный лента менен суу ичип атат. Малина ичкен убакта бул деле иче берет да. Анан эмне болуп жүзүм эгип калдың дей турган болсоңор, кайсы бир жылы дос балам үйлөнүп калды. Ошточ, той Ошто болду. Анан ошол жерге барганда достордун үйүнө барып калдык да, конокочу. Анан жүзүмдүн өсүп турганын көрүп, мындайча айтканда сүйүп калдым да. Негизи мен ушул өсүмдүккө жакыныраак экем да. Баягы садоводство деп коет го. Анан көрүп, ал жерден да жакшы бир таасир алдым дагы, жүзүм эгем деген. Анан былтыр бул чарбачылыкты баштаганда биринчи очередь эле ошол жүзүм бак кылам деп туруп, навес жасап, жүзүмдү отургузгам. Анан ал жүзүмдү баягы билбестик да, агроспан менен ороп туруп эле, туруп турган жеринен ороп туруп тургузуп койгом. Эртеси жаз келгенде карасам, байкуштар үйшүгө алып кетиптир да. Анан бекеринен эмес, ушул жүзүмдү жаткызып туруп анан көмүп коет экен да. Себеби баягы шамал болгондо, по-моему, туруп турган өсүмдүк канча оросоң деле үшүп калат окшойт. Анан ойлоп атам, бул жүзүмдөрүмдү быйыл жаткызып туруп үстүнө жабам жакшы кылып. Анан Кудайым насип этсе, кийинки жылдары уже могу жер сонун арка болот дагы, жүзүм болот. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, бир Кытайды угуп калдым. Өзү Кытайдан келип, ушу Кыргызстандын мына Бишкек жана Кант бар го, Кант тарапта канча бир гектарга жана тренд болуп кеткен жашыл жүзүмдөр бар го, чыкты го мына былтырлары. Ошондой жүзүмдү отургузуп атыптыр да. Анан өздөрүндө жер жок, уже биздин жерге келип отургузуп, баягы бизнесин кылайын деп атат да. Дегенде баягы бир жагынан намыста ойноп кеттиби, кыскасы. Эмнеге биз өзүбүз ушундай жерибиз турса, мүмкүнчүлүк болуп атса кылбашыбыз керек деген дагы түрткү болду дагы, ушул жерге отургузуп салдым да. Баягы биз эле эмес, негизи адам баласы бирөөдөн көрүп анан кыймылдай баштайбыз го. Анан буну кылып кое берсек, Кудайым буйруса, мен видеом көргөн башка дагы бирөөнүн оюна келет да, мен деле отургузуп койсом өсө берет да бул. Суусун берип койсоң өсө берет. Подкормкаларын берип койсун. Анан жанагы шактап жүзүмдөр байлап неме болуп атканда, түшүм бере баштаганда, бул өтө сонун нерсе да. Анан дагы бир киши айтып калды, жүзүмдөн алган доходту дейт, көргөндө малина башка нерселерин жыйнап салып ушу жүзүмгө өтүп кетет, болушуң керек деп калды да. Анан ушул жүзүмдү тигиш керек экен дедим дагы, тигип салдым. Кудайым буйруса сонун болуп өсүп атат. Подкормка бул малиналарга берген подкормка эле буга деле келип атат, окшош эле да эми. Асаан өсөөн дегендей эле, малина, жүзүм дегендей булар деле ошону кабыл алып неме